Салам достор, келгиле бүгүн силер менен ушундай үй шартында жасалуучу сочный мантынын рецепти менен бөлүшөмүн. Алгач тереңирээк идишке 250 мг муздак суу жана 1,5 чай кашыкта туз кошуп, туз эригенче жакшылап колубуз менен аралаштырып алабыз. Андан соң алдын ала ээленген унубузду кошуп, орточо катуулукта камырды жууруп алабыз. Жууруп алган камырыбызды алгач 5 мүнөткө тыныктырып үстүн жаап коебуз. Андан соң алып кайрадан ыйлеп туруп, үстүн жаап 10-15 мүнөткө тыныктырганы алып коебуз. Ал арада биз салмасын даярдап алсак, ал үчүн бизге картошканы ушундай кубик кылып туурап алабыз. Артынан пиязды дагы ушинтип кааласаңыздар ушундай кубик кылып туурасаңыздар болот. Кааласаңыздар башкача кылып туурасаңыздар болот. Эң негизгиси бул жерде пиязды кичине көбүрөөк кошуп койсок, сочный аябай даамдуу болуп чыгат. Андан соң майдаланган куйрук май же малдын ич майын кошобуз. Этти да туурап, баардыгын бир идишке салып, татымал катары кызыл таттуу калемпир, кара мурч, зире жана 1,5 аш кашык туз кошуп, үстүнө 3-4 кашыктай суюк май кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Ич май кошсоңуздар, суюк май кошпой койсоңуздар деле болот, бирок сочный болуп чыгыш үчүн кошконуң дагы жакшы. Эми биздин тыныктырып койгон камырыбыз дагы даяр болуп калыптыр. Даяр болгон камырды ушинтип экиге бөлүп туруп, жуука кылып жайып алабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй 4 бурчтук кылып кесип, ортосуна салмасын салып, мантыны түйүп алабыз. Бул жерде белгилеп кетсем, ар ким өзүнө ыңгайлуу ыкма менен түйсө болот. Бул менин ыкмам, оңой жана бат даяр болот. Эми мына ушинтип түйүп алган мантыларыбызды манты каскан табагын жакшылап майлап, бир-бирден тизип чыгабыз. Тизип алган мантыларыбызды 40-45 мүнөт аралыгында бууга коюп бышырып алабыз. Бышкан мантыларыбызды дасторконго тартып, үйдөгүлөрдүн көңүлүн көтөрсөк болот. Эгерде менин видеом сиздерге жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып, пикириңиздерди калтырып жана ошондой эле мага каттала кетиңиз.